Бул Дайыр Асанов атындагы Жеңиш сейил багы. Мындан 43 жыл мурун негизделген. Учурда сейил багта 12 миңден ашык бак тарак тигилген. Алардын катары жаңы көчөттөр менен жыл сайын толукталууда. Бул жерде мындайраак жүрсөңөр, японский сакураны көрсөңөр болот. Ылдый жакта липанын аллеясы бар. Бул парктын суарылуу системасы бул жерде эч кандай труба менен суарбайбыз. Бул жерде только көзүңөр көргөндөй жалаң арык менен суарабыз да. Жашыл мурасты өнүктүрүү негизинин алкагында бул жерге 2024-жылы 100 дана бак тигилди. Жарымысы ийне жалбырактуу, жарымысы лиственный. Өлкө боюнча тигилген көчөттөрдүн куурап калбай өсүп кетүүсүнө мониторинг жүргүзүлөт. Алгач Кыргыз Улуттук агрардык университетинин айланасында текшерилди. Быйыл окуу жайдын аймагында 85 түп туя, 35 катальпа, 25 каштан жана 10 кайын көчөт отургузулган. Аларга кам көрүүдө суу жетпей, айрымдары куурап калган. Мындай көрүнүштөргө жол бербеңиздер. Суу катмалын мезгил менен жүргүзүп туруңуздар. Эгерде бул эскертмелерди убагында аткарбасаңыздар, Кыргыз Республикасынын бузуулар жөнүндө кодексине ылайык айыппулдар салынат сиздерге. Биздеги кайсы жакшы өсө турган ушул бак дарактар болсо, ошолорду биз отурганга аракет кылып, ошолорго менен жашылдандырып жатабыз. Андан тышкары бизде биз жакында эле Кытай Республикасынын Северо-Восточный университет деп коет, ошонун партнерлору менен биз жаңы лаборатория ачтык по защите растений деген. Ошону буюрса оснащать будем, проект уже биз бердик. Да каласы боруки бизде байкасаңыздар дуттар аябай жылга ооруп, уже канча жылдан бери 10 чакты жылга жетейин деп калды окшойт. Ооруйт, ошону биз ошо менен күрөшкөнгө бир илимий изилдөө иштерин жүргүзүүнү пландаштырып жатабыз. Жаратылыш министрлигинин кызматкерлери текшерүүдөн сырткары бак дарактарды өстүрүүдө кеп кеңешин да беришти. Мониторингдин максаты жетишпей жаткан мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруу. Мисалы, эмне жетишпей жатат? Биз жөн эле барып эле эсептеп, көрүп эле кетип калып эмес. Ошо бири-бирибиз менен тыгыз байланышта ушул үзгүлтүккө учурап аткан иштерди толуктап, жетишпегендеринде жардам берүү аракеттерин кылып, жакшы жактарын жайылтуу максаттарын кылып, ушул жерде жакшы мыкты иштер жүрүп жатат. Жашылдандыруу боюнча үлгү алгыла. Мындай текшерүү иш-чаралары өлкөнүн бардык аймагында жүргүзүлөт. Анткени жылына жашылдандыруу өнүктүгү активдүү колго алынууда. Алсак 2023-жылы 7 миллиондон ашык көчөт тигилген. Быйылкы жылы 8 миллион пландалган. 8 миллион көчөттүн 5 миллиону стандарттык көчөттөр отургузулуп, ал эми 3 миллиону ошо экме токойлор менен эгилиш керек. Бүгүнкү күндө 5 миллион көчөт ашыгы менен отургузулуп, ал эми экме токойлорду инвентаризациялар жүргүзүлгөндөн кийин канчасы өсүп чыккандыгы аныкталат. Жашыл мурас өнүктүгү өлкө башчынын демилгеси менен ишке ашырылууда. Быйыл 1,5 миң гектарга көчөт отургузуу пландалган. Иният Эргешева, Аскар Маратов, ЛТР Бишкек.